Өлкө башчы Садыр Жапаров Ирандын тышкы иштер министрин кабыл алды. Өлкөдө 644 адам коронавируска каршы эмделди. Бишкек эпидемиологиялык абал боюнча кызыл зонага кирди. Эртең 7 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 6 апрелде Иран Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифти кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Анда Садыр Жапаров эки өлкө ортосундагы саясий диалогдун жогорку деңгээлине токтолуп, Иран менен соода-экономикалык мамилелерди, анын ичинде инвестициялык чөйрөнү чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Ошондой эле өлкө башчы эки тараптуу кызматташуунун жигердүү багыты катары маданий-гуманитардык кызматташуу темасына токтолуп, Иран жетекчилигине Ош шаарында спорт комплексинин курулушун каржылоосун жана пандемия башталган маалда берилген гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Иранды бир катар багыттар боюнча эл аралык аренада колдоосу үчүн Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирип, Иран жетекчилиги Кыргызстан менен туруктуу кызматташууга даяр экендигин баса белгиледи. Ошондой эле ал жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча референдумдун ийгиликтүү өтүшүн каалап, Кыргызстанда коопсуздуктун жана туруктуулуктун сакталышы Иран үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Министр соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча биргелешкен Кыргыз-Иран өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги отурумун өткөрүүнүн актуалдуулугуна токтолду. Жол жана транзиттик потенциал чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнү эң жогорку артыкчылык деп атаган Мухаммад Джавад Зариф Кыргыз тараптан экономиканын ар кыл тармактарына айыл чарба, фармацевтика жана жол инфратүзүмүн өнүктүрүүгө каражат салууга даяр ирандык инвесторлорду тартуу ниетин кубаттады. Мындан тышкары Мухаммад Джавад Зариф Иран жетекчилигинин атынан Садыр Жапаровду өлкөгө сапар менен келип кетүүгө чакырды. Жолугушууну жыйынтыктап жатып, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эки тараптуу кызматташууну, айрыкча экономикалык жана инвестициялык байланыштарды активдештирүүгө даяр экендигин дагы бир жолу ырастады. Ошондой эле Ирандын президенти Хасан Руханиге салам жолдоду. Кыргызстанда 644 адам коронавируска каршы эмделди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында 29 марттан 5 апрелге чейин өлкө боюнча 644 жаран вакцина алган. Анын ичинен Бишкекте 214, Ош шаарында 255, Чүй облусунда 109, Ош облусунда 20 жана Ысык Көл облусунда 43 адам эмдөөдөн өттү, деди Бектурганов. Калкты эмдөө үчүн Бишкекте 5 эмдөө пункту ачылган. Бириккен үй-бүлөлүк медицина борборунун жана номер 7 үй-бүлөлүк медицина борборунун базасында, Ысык Ата жана Сокулук райондорунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда 5 эмдөө пункту. Ошто номер 8 жана номер 10 үй-бүлөлүк медициналык борборунун 2 филиалынын базасында 2 пункт ачылган. Эске салсак, Кыргызстанга Кытайдан Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасы келген. Вакцинаны биринчилерден болуп 29 мартта Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев алган. Бишкек шаары коронавирустун жайылышы боюнча кызыл зонага кирди. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов билдирди. Анын айтымында мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгында эпикырдал Бишкек шаарында күч алууда. Бишкек кызыл зонага, Чүй облусу сары, калгандары жашыл зонага кирди, деди Бектурганов. Министрдин орун басарынын айтымында вирустун кайрадан күч алышына беткап режими менен аралыктын сакталбашы, ошондой эле массалык көңүл ачуучу иш-чаралар себеп болууда. Эртең 7 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жаабайт. Нарын, Ысык Көл областарында жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Түштүк-чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн +2 +7, күндүз +15 +20. Талас жергесинде түнкүсүн 0 +5, күндүз +14 +19. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн +4 +9, күндүз +16 +21. Ысык Көл областында түнкүсүн -1 -4, күндүз +5 +10. Нарында түнкүсүн -1 -3, күндүз +8 +10. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11 -16, күндүз -3 -8 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +4 +6, күндүз +17 +19 градус жылуу болот.